Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Жийде айылында 7 миллионунчу жаранга удалаш наристе Мырза Салиевтердин үй бүлөсүндө төрөлдү. Ымыркайда Айжан Айтмаматова Ош облустук төрөт үйүндө 19 октябрда 7 миллионунчу наристе менен бир мезгилде жарык дүйнөгө алып келген. Анын салмагы 3 килограмм 300 грамм, бою 50 сантиметр. Учурда эне баланын ден соолугу жакшы, ооруканадан үйлөрүнө чыгышкан. Кудайга шүгүр, экөөбүздүн тең ден соолугубуз аябай жакшы. Жакшы карашты, аябай. Акыр аягына чейин кызым экөөбүздөн тең тынбай кабар алып турушту. Бирок чындыгында бул кубанычты билген эмеспиз. Үйүбүзгө келип чыгып келип алып билдик. Кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз, кубанычыбызда чек жок. Баарынан дагы эң биринчиден мен кызымдын ден соолугу 6 сан аман туулганына сүйүнөм. Жаш үй бүлөнүн буга чейин бир уул бир кызы болсо, бул алардын 9 жыл күткөн 3-чү кызы. Бактылуу атайыны наристеге өлкө башы Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын ысымын коюшкан. Биринчи айымдай кайраттуу, оор басыруктуу болсун деп ырымдап койдук дешет. Көп эле айымдарды тизмеликтеп карап аттык. Кайсыл ысымды биз ыйгарсак экен депчи. Анан чындыгында ушу Жапаровдун артында кыйын эркектин аркасында бир мыкты аял турат деп айтат го. Ошондой ошо аялы мыкты болуп турганы үчүн Жапаров болду деп мен ушинтип эле неме кылам. Анан ошодон улам негизинен мурунку кызымдын аты да Жасмин деген гүлдүн аты болгон үчүн бунун дагы атын ошо гүлдүн атын коелу деп анан карап отуруп президентибиздин аялынын атын койсок эмне болот? Тем более Айгүл гүлүбүз бар. Кубанычыбызга чек жок, Аллага шүгүр. Биз ушул кызды, ушул наристени, ушул жарык дүйнөгө Алланын каалоо менен келгендиги үчүн бул биздин бактыбыз биринчиден. Бул биздин 3-чү перзентибиз. Бир уул 2 кызыбыз бар. Бул 3-чү перзент. Бул кыз болуп жаралганыга мен Аллага чексиз шүгүрлөр келтирем. Жана ошондой эле биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушундай бизге эсте ушундай эме кылып бизге бергендиги чындыгында биз күтпөгөн болчук бул нерсени. Биз дагы күткөн эмеспиз, ошо сиңдим 7 миллиончу болот деп. Өзү дагы 3 күн толготуп, 3 күн роддомго барып анан Кудайым Алла таалам сен ошо күнү чыгасың деп Кудайым Алла таалам буйруп аткан окшойт. Ошо атын дагы атасы өзү атайын коюптур. Ошо Айгүл эжекедей мыктуу кыргыздын чыган кыздары болсун. Ошо кыргыз элинин керегине жарасын ушу кыз. Биздин жаңыдан төрөлгөн ушул Айгүлгө кичинекей болсо дагы ушул материалдык колдоо максатында, үй бүлөңүздү колдоо максатында ушундай сертификатты сизге ыйгаруу милдети мага жүктөлдү. Кыргыз Республикасынын калкынын саны 7 миллионго жеткенине байланыштуу Айгүлдүн ата-энесине сүйүнчүгө 200 000 сом берилди. Президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн каражатты Ош облусунун башчысынын орун басары Эрнест Толтоев тапшырып, өлкө башчы Садыр Жапаровдун жана өзүнүн атынан жылуу калуу тилектерин жеткирди. Бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президентинин атайын ошол берилген белегин 200 000 сом өлчөмүндө сертификатты, анан ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн атайын баалуу белектерин жерине барып тапшырып келдик. Бул эми ушул президенттин аманатын тапшыруу менен бирге алардын ушул Кыргыз Республикасынын калкынын демографиялык абалына кошкон салымы үчүн ыраазычылыктарды айтып, ошол кызыбыздын, буга чейинки өздөрүнүн жалпы балдарыбызга ушул жылуу калуу тилектерибизди айттык. Мен ойлойм, биздин максат ушул Кыргыз Республикасынын калкынын демографиялык абалына кошкон салымдары үчүн жаш үй бүлөлөргө тийиштүү шарттарды жаратуу, ошолордун мындан ары дагы ушул калкыбыздын көбөйүшүнө салымдарын кошууга үндөө аракет жасоо максаты болду. Бул сыяктуу сыйлыктар өлкөнүн 7 облусунан жана Бишкек шаарынан 7 миллионунчу жаран менен бир мезгилде төрөлгөн 8 ымыркайдын ата-энелерине жеткирилип жатат. Белгилей кетсек, 19 октябрда Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны Баткен облусунун Кызылкая шаарында жарык дүйнөгө келген. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров жакшылык деген ысым ыйгарган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.